Президент Садыр Жапаров 24 ноябрда расмий сапар менен Австрия Республикасына барды. Венаның эл аралык аэропортунда мамлекет башчысын Австрия Республикасынан Европа жана эл аралык иштер боюнча федералдык министринин протоколунун жетекчиси Максимилиан Хеннинг тосуп алды. 25 ноябрда Вена шаарында өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Австрия Республикасынын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Мамлекет башчынын кортежи Хофбург президенттик сарайына келип, Кыргызстандын президентин Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен тосуп алды. Расмий тосуп алуу аземинен кийин Садыр Жапаров Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптуу жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкуулашты. Саясий өз ара аракеттенүү маселелерине, ошондой эле Кыргызстан менен Австриянын ортосундагы өнөктөштүктү бекемдөө келечегине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчылары кызматташуунун кеңири чөйрөсүн, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, маданий жана билим берүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүсүн кеңейтүү, ошондой эле энергетика жана транспорт жаатындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулашты. Менин оюмча, биз экономикалык мамилелерибиздин потенциалын толук колдоно элекпиз. Акыркы жылдары Австрия менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу соода кыйла өскөнү менен ал дагы деле өнүгүү үчүн чоң потенциалга ээ. Сиздин сапарыңыз биздин кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү үчүн конкреттүү жолдорду аныктоого жакшы мүмкүнчүлүк берет. Президент Садыр Жапаров Александр Ван дер Белленге жылуу кабыл алуусу, меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, Австрия Кыргызстандан Европа биримдигиндеги маанилүү өнүктөшү экенин белгиледи. Биз Австрия менен болгон достук мамилелерди жогору баалайбыз жана өз ара кызыкчылык жараткан бардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары да алга жылдырууга умтулабыз. Менин сапарым жана биздин бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүз эки тараптуу мамилелердин бардык аспекттерин сапаттуу жаңы деңгээлге чыгарууга кызмат кылат деп ишенем. Аягында президент Садыр Жапаров мазмундуу сүйлөшүүлөр үчүн ыраазычылык билдирип, алардын өлкөлөр ортосундагы мамилелерди чыңдоодогу маанилүүлүгүн белгилеп, президент Александр Ван дер Белленди ага ыңгайлуу болгон учурда Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-австриялык биргелешкен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Мындан сырткары Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Австриянын федералдык канцлери Карл Нехаммер, Австриянын улуттук кеңешинин төрагасы Вальтер Розенкранц менен жолугушууну өткөрдү. Президент Садыр Жапаровдун Австрияга болгон расмий сапар аяктап, ошол эле күнү расмий сапар менен Германия Федеративдүү Республикасына учуп кетти. Мамлекет башчысынын борту Берлин шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Германиянын тышкы иштер министринин протокол жетекчисинин орун басары Фолькер Тиммерман жана башка саясий адамдар тосуп алышты. Расмий сапардын алкагында президент Садыр Жапаровдун Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер жана федералдык канцлер Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрү пландаштырылган. Тараптар Кыргыз-Германия эки тараптуу кызматташтыгынын бүткүл комплексин жана аларды өнүктүрүү келечегин талкуулашат. Ошондой эле аймактык жана эл аралык мүнөздөгү маселелер боюнча пикир алмашат. Мындан тышкары мамлекет башчысы германиялык бизнес өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрөт. Кудус Кенжебаева, Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.